чыныгы эркек кандай болуш керек деген темада сүйлөшөбүз. Биз ошол ата бабаларыбыздын тарбиялык системасына кайтып келишибиз керек. Бизде болгон да этнопедагогия, элдик педагогия деген болот. Өзүмдүн оюмду бербеген тез кишимин ал туура кылса дагы туура эмес дейм. Азыр сиз өзүңүз аксакалыңыз туурабы экен? Үйдөгүнчө жеткизсе сиз өзүңүз жооп бере албай атасыз. Мен аялым сагынып жатат. Биз эркектер аялдар бизди сагынсын. Аялды сагынсын, эркек аны сагынтыш керек. Эгерде эркектер өз милдетин так аткарса, диндеги кандай айтылып кеткен болсо. Аялдар өздөрүнүн милдетин так аткарса, ошондо жашоо гармония болот дейм. Коомдо өзүбүздүн ордубузду билип турсак, алыстан келип жатканда, бул байекем болот. Эртең бул менин жездем болот. Эртең бул атам болот. Эртең менин сүйүктүү жарым болот деп күтүп турат. Атасы качан келесиз дейт. Үйдө болгондо дайыма эле сөгөт. Сенде ер алкаш, сен эң жамансың дейт. Бар бир аял киши кандай болсо да эрге муктаж болот дейт. Жолсом кээде айтат, менин кызым бир каяктагы бир африканецке тийип кетти деп Кудайга шүгүрлөшөт. Анан сиздин айткан сөзүңүз акыркы убакта аялдар башкарып калды, аялдар бийлеп калды деп кайра аялдар күч берип атасыз. Алар үчүн бийлик берип атасыз кайра. Аялдар биз жалап аткан экенбиз деп кайра күч алып атышат да. Авамдын сөзү бар экен, эркек болмойн, аял болбойт дейт да. Жакшы аял эркектин жаманын жашырып, жакшысын ачырат дейт экен. Өзгөчө азыр айылда андай эмес, мындай алып чакырса ышкырып, Тиги айылдабы? Эми айылдан чыгырбай калды. Азыр ар биринин колунда бирден сотто. Кел бери дегенде, келет. Аял менен киши экөө базарга кетип барат, машина базарга кирип барат. Анан бирокта аял алдыга түшүп, анан күйөөнө минтип атат. Ал күйөөсүн жакшы көрүп эркелетип, бир жакшы машина алып берейин деп баратканда, анан ошонун негизинде тиги баш ийип эч болгон. Профессордун үйүнө барып, балам чагай барбы десем, эй, кара! Кызылат, күйөөнө. Карта кумар оюн ойноп жүргөн киши оокат менен үйдү башкарып эмне кылат ал? Эч кандай кереги ушунчун аял ал жерде чечүүчү аял. Мен өзүм группада эки эле балабыз бар. Ал экөөбүз деле мындайча айтканда ошол группанын ичинде 25 кыздын ичинде азбыз да. Балаң ошол жана келинге эч нерсе сүрүшпөй атат. Биз келип ойдобуз да, коркпойбуз деп. Уже коркуп калдык. Анан 100% эркектик сапат кетип калды деп айтууга болбойт. Азыр ошол татыктуу үй бүлө башкарып аткан, мамлекет башкарып аткан эркектер дагы бар. Кудайга шүгүр. Эгерде биз андай деп ойлой турган болсок, анда кыргыз мамлекети эмес, аялдардын мамлекети болуп калышы мүмкүн да. Мугалимдерди алып киргенде бир дагы эркек катышкан жок да. Бүт кыздар. Мен оюм боюнча ошол тарбияны аялдар берип аткан себеби дагы ошол экен. Эми бүгүнкү күндө маселени аялдар чечет да. Бар чечип берчи деп жөнөтүп коет да бар. Сен бар. Деп коюш эркек үйдө калат, аялдар чечип калды да. Бала чаканын алдында ириңге чыкпай, бала чака көрсөтпөй туруп, бала чаканы жөнөтүп коюп, анан ириңге чыгып койсо болот. Жана бир акелер айтып атты, могул жерде аялы күйөөсүнө машина алып берейин деп анан моюнча чуркап келди депчи. Биздин бир акелерибизге жеңелебиз ошентип машина алып берген. Машинесин катыраак жаап койсо дагы машинени этият кыл деп уруша бергенде жүр деп. Жүрсөң мен сага машина айдаган үйрөтөм деп шаар сыртына алып барып туруп анан сабап салган экен, азыр до сих пор машина жүрөт. Айласы кеткен аялдын амалы алты шекке жүк болот деп. Кайсы эркек аялына моюн сунса ошого каргыш тийсин дейт.